Билим берүүнүн онлайн форматы ансыз да чиеленген билим берүүнү ого бетер чырмаштырып койду. Мунун түйүнү эмнеде? Мугалимдеби же ата энедеби? Балким баланын өзүндө болуп жүрбөсүн. Учурда бул көйгөйдүн того терин тапканча төөнүн куйругу жерге жетчүдөй. Андыктан биз кандай гана кырдаал болбосун баланын өз алдынча окуп үйрөнүүсүндө ата энелерге арналган эң мыкты 5 кеңешти сунуштайбыз. Биринчи кеңеш — ата эненин ролу. Бала өз алдынча окууга көнгөнчө жеңил тапшырманы баланын өзүнө калтыруу кажет. Оор болсо гана жардам бериңиз. Бул жерде ата эненин ролу багыт гана берүү болуп саналат. Ошондуктан баланын өзү кылуучу тапшырманы баштан аяк сиздин кылууңуз чоң катачылык. Биринчи кезекте балаңыз сабактын маңызын түшүнүүсүнө шарт түзүңүз, ойлонуусуна убакыт бериңиз. Натыйжада балада өз алдынча иштөө жөндөмү пайда болот. Экинчи кеңеш — мактап туруңуз. Кандай гана жумуш же тапшырма аткарбасын, баланы алкап туруу ага чоң мотивация берет. Ошондой эле ага дайыма өз алдынча жасоого аракет кылганын белгилеп айтып туруңуз. Тагыраак айтканда, балаңыздын жараткан ийгилиги анын эмгегинин үзүрү экендигин туура түшүндүрүңүз. Мисалы, жөн гана азаматсың, менин балам акылдуу деп айтуунун ордуна, азаматсың балам, кечеги изденип окуган аракетиң үчүн бүгүн бул ийгиликке жеттиң деп туура мактоону сунуштайбыз. Үчүнчү кеңеш — кыйкырбаңыз жана тилдебеңиз. Баланын ката кетиргендиги үчүн жебелөөнүн ордуна ага туура түшүндүрүңүз. Анын ката кетирүүгө жана түшүнбөгөн нерсесин суроого толук акысы бар. Ал үчүн баланы жазалоо чоң катачылык. Бул баланын өз алдынча кенен ой жүгүртүүсүн жана үйрөнүүсүн чектейт. Чуркоо үчүн деле алгач тамтың басуу керектигин эстен чыгарбаңыз. Төртүнчү кеңеш — бала ата эненин күзгүсү. Ага үлгү болуңуз. Ал менен бирге китеп окуп, ал маалыматтар менен кайра бөлүшүңүз. Түрдүү тажрыйбаларды балаңыз менен чогуу аткарыңыз. Бул балаңыздын эркин ой жүгүртүүсүнө шарт түзүп, өзүнө болгон ишенимин жогорулатат. Бешинчи кеңеш — балаңызга сын таппаңыз. Балаңызга жагымсыз сөздөрдү айтуу же бирөөнүн баласы менен салыштыруу анын өзүнө болгон ишенимин талкалайт. Ал туура эмес кылган күндө да катасын түшүндүрүп, туура жолду көрсөтүңүз. Ар бир бала уникалдуу жана ар бир баланын ичинде катылган чоң талант жатат. Ал өзгөчөлүктү жана талантты алгач сиз байкап, анын өсүп өнүгүүсүнө түрткү бериңиз. Урматтуу ата эне, эң маанилүүсү, эң чоң мектеп бул ата эне экендигин эстен чыгарбооңузду сунуштайбыз.